Мындан бир нече ай мурда Талас облусундагы Бакайыр айыл аймагынын кичинекей тургуну 10 жаштагы Алихан тууралуу видео тасма жарыялаганбыз. Анда дарыгерлер Алихандын омурткасы кыйшайып туура эмес өсүп жаткандыгын, ага тез арада чет өлкөдөн операция жасоо зарылдыгын айтышкан. Себеби өспүрүм курактагы бала омурткасы кыйшайган сайын оорлошуп кетет деген. Ага тынчсызданган Алихандын жакындары Кайрымдуу Бол фонду аркылуу коомчулукка кайрылып жардам сураган. Жыйынтыгында керектүү сумма чогулуп, Алихан Индияга барып келди. Эң кызыгы, Алиханда сколиоз оорусу жок болуп чыкты. Бир нече мыкты дарыгерлердин көзөмөлүнөн өткөн Алихан операциясыз кайтып келди. Ага ичүүчү гана дарылар берилип, 6 айдан соң бир текшерүүдөн өтөөрү айтылды. Кубанычы ичине батпаган Алихандын жакындары жардам колун сунган ар бириңиздерге ыраазычылык билдирет. Assalamu alaikum урматтуу достор, мекендештер. Биз бүгүн азыр мынакей Алихандын ата энеси менен, чоң энеси менен, энеке менен отурабыз. Бул отургандыгыбызга биз жаратканга ушундай чексиз шүгүрлөрдү айтабыз, мактоолорду айтабыз. Анткени ушундай мүмкүнчүлүктү бергендигине шүгүр. Биз анткени себеби багы бул жерде отургандыгыбызга дейм. Анткени ошол алгач эле сөзгө токтоло турган болсом, Алихандын ден соолук жаатында бул үй бүлөдө мындай түйшөлүп, эртеңкисин элестетүү кыйын болуп, эмне кылар айласын таппай, ушундай болгон учурларда бизге мындай бир калктын ичинде ушундай кайрымдуулук жаатында кайрылган адамдар бар. Туура жол таппай атканда биз туура кеңешти берген аракетиндебиз. Биздин фонддун жамаатынын дагы жакшы ниети мына ушунда. Азыр мен муну айткан атканымдын себеби, достор, мына Кудай буйруса бүгүн энекенин жүзүндөгү жылмаюуну көрүп отурабыз. Себеби бул жылмаюуга жетиш үчүн бизде канчалаган Алихандын жана ошол эле бир туугандарыбыздын Нуралынын айылдаштарына рахматымды айткым келет. Ошол азыр айтылып аткан айылдаштар, Нуралынын классташтары, ошол эле Алихандын достору, энекебиздин баардыгынын ошо тууган уруктар, айыл өкмөт башчысы, айылдын имамы, баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Урматтуу көрүүчү, Кайрымдуу Бол фонду жардамга муктаж адамдар менен элдин ортосунда жакшылык үчүн көпүрө болуп келет. Сиз дагы кайрымдуулукка салым кошуп, биздин каналга катталып, видеолорубузду бөлүшүү менен дагы соо иштерге себеп боло аласыз. Андыктан ушул видеону башкалар менен дагы бөлүшүүнү унутпаңыз. Анан ошонун ичинде кыргыз элим, журтум, силерге ушунчалык терең ыраазычылык. Себеби элдин ынтымагы бар үчүн, мекендештин ушундай мекенчилдиги үчүн бүгүн ийгиликтер болуп келет. Ошон үчүн ушундай бир жабыла көтөргөн жүк жеңилдеп, биздин чакырыгыбызга кайдыгер карабагандыгыңызга биз рахмат айтабыз. Себеби сиздердин сунган колуңуздар менен бүгүн үй бүлөдө мындай бир жарык нурун чачып, үй бүлөнүн жүрөгүнө тынчтык орноп отурат. Буга жалпыбыздын ушундай жакшылыгыбыз болду деп түшүнсөк болот. Ошондуктан мына биз дагы колубуздан келишинче элден чакырык кылып, мына ушул реквизиттерге тиркесеңер тиркеп, өздөрүнө түшөт деп, өздөрүнүн акчаны чогултуп берип, ошол чогулган акчаны дагы максатсыз пайдаланып калышлыктан биз аманаттарына кыянат кылдыртпастан түз багытта бир жолдорду түзүп келебиз. Ошол каражаттар дагы максаттуу эмесине жетсе экен деген. Ошо менен Алихандарды бул жактан Кудайга шүгүр, документация боюнча мына Айсалкын эжекебиз толугу менен дайындап, ошол эле учурда толук жамаатыбыз мынакей азыр энеке айтып өткөндөй бизде оператор балдар бар, кыздар бар иштеген. Ушулардын дагы элдин батасын алайын деген жакшы үмүт ниеттер бунун баары. Сиздердин баягы батасын алуу элибиздин, анткени жамгыр менен жер, бата менен эл көгөрөт деген. Ушуга таянып ишти жасап атабыз. Кыскасы сиздин биздин бул аракет өз максатына жетти деп айтсак болот, Кудай буйруса. Анткени ушул жерде акча үчүн, азыр мына Нуралы айтып кеткендей, акча үчүн аракет кылгандар жок эмес. Бүгүн аракет кылгандар көп. Бирок эгерде мына түшүнүгүндө даяр барышкан, операцияга деп барышкан, эгерде ошол жерге барып, бул жерде чакан 2000 сом, 3000 сом менен эмес, миллиондогон сомдор ойноп турган жер. Ошол жерде барып ачып жаап туруп, биз операция кылдык, колубуздан келгенин кылдык, мынакей жашынакай деп туруп кайра жөнөтүп койсо деле, бул мекендештер ал жерде эч кандай эч нерсени, мындай бир далилдүү нерсени айта албайт, ошого ишенет дагы, келе берет да. Ошон үчүн бул жерде айтайын дегеним, биз адилеттүү жолдо тургандыгыбыздын бул далили, мекендештер. Ошон үчүн Кудай буйруса, Аллах баарыңардан ыраазы болсун, анан эч оорубайлы. Алихан, мындан кийин орус уркодон алыңыз, энеке, жүрөгүңүздө да тынчтык болсун. Буйруса, ар бир үйдө буйруса.
Артыңардан деле бир талай сөздөр болот экен. Мен аны жана телефондон көрөм да. Мынтип жанан айтып деген сөздөр болот экен. Эл айтып берет. Эл менен айтып берет. Өзүңөр ак козуңор болду жана. Ошо Алла ыраазы болсун силерге. Ишиңерге ийгилик, барыңарга ден соолук болсун. Буйруса. Эч ким оорубасын. Тынчтыктан болгон жок. Анткени Азамат бизге неметкенден кийин Айсалкынга жолуктук, Тилекке жолуктук. Ошолор булардын визасына жардам берип, бардыгын жолго түшүрдү. Тилчилер бар экен, ишиңерден бардыгы. Бардык немесин баарын айтып атты да балдар. Ошо жардам берген элге да бир ыраазычылык айтып коеюн дегенде, аларга да эки дүйнө бактылуулук болсун, иштерине ийгилик, өздөрүнө бекем ден соолук болсун. Тууган уруктарым да бардыгы, кайын журтумда, тууган уруктарымда, эл журтумда Айылбаш жана Канат беле. Айылбаш ошо бала да бардык элдерди чуркады да, ошо жакшы болуп кетсин, эже жакшы болуп кетет деп акыбалыбызды сурап, ошолор да бизге бир күч кубат берип кетти. Алыста жүргөн мигранттар да жардам беришти. Бардыгына Алла ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болсун. Иштерине ийгилик, өздөрүнө бекем ден соолук каалайм, айланайын. Чын жүрөгүмдөн эне катары. Эч ким оорубасын айла. Силерге да чоң рахмат айла. Былтыр билдик да буну. Былтыр келип башым ооруйт деп мурду канай берчи да. Больницага көрсөтүп коелучу деп жалга алып барды. Ал жерге алып барып ошо рентгенге түшкөргүлө деп биринчи рентгенге жөнөткөн. Кийин анан кайра томография түшүрдүк. Ошондо бизге омурткасынан бар экен, анан дагы бир могул жерине лишний сөөгө өзүп атат экен деген да. Анан ошол оор эле тийди бизге. Анан кийин ал жерден неметип аны Воронцовкага алып бардык. Ошо Воронцовкага алып барып неметип жатып келгиле деп. Воронцовкага алып баргандан кийин ал жакта бир врач айтып калды, эми бул сөөгө өзүп атса, буну бизде операция кыла албайт, буну чет өлкөгө алып барыш керек депчи. Анан ошо менен биз эми баягы эмне кылабызды билбей неметип жүрдүк да. Анан кийин интернеттен силерди көрүп калат болдук. Жанагы биринчи көргөнүбүздө кимди көрдүк эле? Апазалини. Ошону аныкы өтө эле оор экен го. Анан ошону көргөндөн кийин биз кичине неметип калдык, бизге ЧМБга барганы кичине жеңилирээк. Ошол аркылуу анан силер менен байланышып, Кудайга шүгүр, силердин аркаңар менен биз ошо Индияга барып келдик. Урматтуу көрүүчү, Кайрымдуу Бол фонду жардамга муктаж адамдар менен элдин ортосуна жакшылык үчүн көпүрө болуп келет. Сиз дагы кайрымдуулукка салым кошуп, биздин каналга катталып, видеолорубузду бөлүшүү менен дагы соо иштерге себеп боло аласыз. Андыктан ушул видеону башкалар менен дагы бөлүшүүнү унутпаңыз. Тигил жакка барганда ошол Актар тоз болду бизде, переводчик бала. Аэропорттон түшкөнү тиги больницага чейин бүт. Анан кийин жолдордун бүт ошо Актар өзү көрсөтүп жүрдү, ким менен сүйлөш керек, ким менен неметиш керек, жолугуш керек бүт. Ошол Актар өзү көрсөтүп, барсын өзү ээрчитип. Кыскасы биз эч кимге бир мондай неме кылган жок. Ошо өзү бүтүрдү бүт барсын. Кудайга шүгүр, текшерилдик, врачка көрүндүк. Ошол Тилек жаныбызда жүрдү бул. Ошол Актар экөө жаныбызда бүт барсын көрсөтүп. Ошо силерге рахмат. Оорубагыла. Жамандык көрбөгүлө. Ошо Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуулук берсин. Ошол ушундай элге жардамыңар тие берсин. Ошо кыргыз элиме да рахмат, Алла ыраазы болсун баарына. Оорубасын бардыгы. Чет жакта жүргөн кыргыз туугандарыбызга да Алла ыраазы болсун. Биз биринчи мындай неме болорун биз деле ойлогон жокпуз да, балам ушинтип ооруп атканынчы. Анан больницага барып көрүнгөндө ушинтип айтты да, Германияга или Россияга дегенде жаман болдум, аябай ыйлап калдым ошол жерден эле. Анан атасына чалып айттык эле. Койчугактан айтпай деп койду да бизгечи. Эч ким ишенбеди биринчи айтканда бардыгы эле. Баягы все равно айткандан кийин өзүм жаман боло бердим да эмнегедир. Улам баламды карай бердим. Анан кийин ушу чынап мынтип карасам чындан эле бир жака кыйшайып калган да, билинип атыр.
Анан ушу массажга барганда ошол жерде эже да айтты да, эже могу лопаткалары да ровно эмес экен депчи. Могу жамбаш немелер деле ровно эмес окшойт балаңыздыкы деди да магачы. Анан чындап эле сыртка эле алып барып көрсөтпөйсүздөрбү деп калды. Ошо менен биз как раз бияка немеге бассейнге 1 айга келгенбиз да, бассейнге, массажга. Анан кийин апама мынтип көкүрөгүм мынтип көтөрүп тургузганда могу жерде бир немеси 2 жери мындай ровно эмес экен да, мынтип жаткызып массаж жасап аткан эже көрсөттү мага. Анан ошо менен апама келип көрсөтүп, анан эмне кылабыз деп интернеттен сиздерди көп көрчүмүн негизи эле. Анан кийин апам айтты, ошо эптеп таап байланышып көрсөтүп көрөйлү депчи. Ага чейин мурда неме кылып WhatsApp менен жазгам сиздерге. Жазып жооп ала алган эмесмин да. Анан ошо менен жүрүп буйрук экен сиздерге кабыл табып. Эми айтсаңыз, мисалы ошол учурда чет өлкөгө баш керек дегенде болжол канча каражат кетет деген сыяктуу ойлор болду. Айтты мисалы. Суммасын бизге айткан жок да. Анткени өзүңүздөр таап неме аракет кылып интернеттен караңыздар деди да. Карап, ана болжолун билсеңер канчаны айланасыңар деп кетет. Болжолун антип интернеттен карай алган жокмун мен өзүм. Өзүбүз бир чети коркуп сезим болду да. Бирөө аркылуу барсак деген ой аябай неме болду да. Барып, может, туура эмес бирөөгө неме болуп калабыз, же балам туура эмес операция болуп калабы деген ой да көп болду. Анткени больницада жатканда да 1-2 көрдүк да операция жакшы болбой калганынчы. Ошо жакшы болбой калганын көргөнүңүздө алар каяктан барыпты, кимдер менен барыпты? Таанышып эле мындай эле барып калышкан окшойт. Интернет аркылуу элечи. Анан ошодон эле коркуп туруп алдым да. Не кылсак деген ой менен. Анан ушу айназикти көрдүм биринчи. Анан апасайлын көрүп, сколиоздун ошону көргөндөн кийин анан ошо сиздерге аракет кыла баштадык да биз. Ушу кайрылып, ушу неме кылып через тааныш аркылуу барсак деп аябай неме болдум да. Алла таалам буйрук экен, насип кылып сиздер аркылуу барып Индияга барып келдик. Мына урматтуу достор, мекендештер, азыр мына Алиханды жарык дүйнөгө алып келген энеке менен бул үй бүлө менен мен бүгүн атайын убакыт бөлүп келгенге аракет кылдым. Себеби башка да иштерибиз бар, нары бери чуркамай бар. Өткөндө да бир күндү белгилеп, ал учур саатта колубуз бошобой мен бара албай калгам. Мына келгенден кийин дагы кете электи дагы чакырганда бир канча күн келе албай жүрдүм, сиздергечи. Бул мындай чындыгында болуп аткан бул чындыктар, анткени жетише албай калып атабыз. Анан азыр мен бул жерде Алихандын ошол болуп аткан бул аракетиндеги нерсени айткым келет, достор. Бул сиздерден келип аткан аманат болуп келген акчаларга кыянат кылдыртпаштын аракетин жасап, элдер адашпаштыктын жолун биздин максатыбыз ушул. Биз башкалардай кылып, мен бул жерден дагы баса белгилеп айткым келет. Кайсыл бир ортомчуга теңеп бизди ал эмеде көрбөңүздөр. Биз ошондон алыспыз. Эгер алардын ордундагыдай боло турган болсок, демек алар элдин бүгүн элде коомчулукта ушул нерсе көп экен эже, сиздер көрдүңүздөр барып. Мисалы Азамат Байматовго сүйлөшсөңөр канча деп айтты десе, мисалы бизде операция баасы мисалы кайсыл бир бааны берилген болсо, мисалы ошодон $2000–3000 арзан айтат экен. Анан көрдүңөрбү, бул $2000 Байматов жейт деген эмени таратат, ошондой маалыматты берет. Эми элдин оозун тыя албайбыз да. Бирок бул жалган нерсе. Анан ошону айтып туруп эле, анан мен силерге ушуну арзан кылдыртып берем десе, ошол $2000 азгырылган адамдар бар экен. Ошол жолго түшүп, жана сиз айтып аткандагыдай ыйлаган, көз жаш, өкүнүч менен эмес, өлүм менен аяктап жатат. Ушундай учурлар болуп жатат. Ошон үчүн мен муну айтып атканымда себеби ушул. Эгерде акча үчүн аракет кылганыбызда, анда Алиханды сүйлөшүп туруп эле, мынакей Кудай сактасын мындан ачып жаап туруп эле операция болду десе, бул үй бүлө эч кандай эч нерсени далилдей бере албайт. Ошон үчүн бул жерде болгон аракет жүрдү деп коймок дагы. Бул жерде $2000–3000 эмес, бир жерде миллиондогон сомдордун айырмачылыгы жатат. Ошону биз ошондой кадамга бардыртпаштын аракетиндебиз. Кайрымдуу бол коомдук фонд бул адилеттүүлүктү жакшы көрөт. Ошон үчүн Кудай астындагы сыйлыкты күтүү менен, ошол сыйлыкка жетүү менен биз аракет кылып атабыз эжеке. Сиздер бизден ыраазы болгула. Кудай буйруса. Биз сиздерге ошондой бир себепкер болуп, өзүбүзгө таандык соопко ээ болгондун гана аракетиндебиз. Кудай буйруса, мындан кийин Алихандын ден соолугу мындан да жакшырып,
кудай буюрса мына операцияга деп кетип, операция болбой лечение менен жакшыра тургандыгын уккан үй бүлө дагы сүйүнүп мына бүгүнкү күндө. Эми дагы да болсо кудай буюрса көп дуа кылып коюңуздар. Сиздердин берген кол сунуңуздар, анан сиздердин берген бата тилек дуаңыздар мына ушундай элди ийгиликке жеткизүүдө. Аллах баарыңардан ыраазы болсун. Эч ким оорубасын достор. Амандыкта болуңуздар.